Assalamu alaikum урматтуу туугандар, амансыздарбы? Сиздер бүгүн 2019 жылдын 20 январь күнү Кара Суу районуна караштуу Учкун айылынын мал базарына келип отурабыз. Ал эми ушул мал базарга кире бериште ушул жерде ушундай саман пресс, беде пресстер сатылып атыптыр. Өзүңүздөрдүн суроо талабыңыздарга байланыштуу комментарийде жазып калтырганыңыздарга байланыштуу биз сиздерди ушу чөптүн баасы менен тааныштырып коелу. Мына бул жерде саман пресс. Канча деп атасыздар ака саман пресс? Пресс канча? Бирөөсү 120дан, саман пресс. Саман пресс 120 сомдон экен. Анда эмесе сиздер менен кийинки беде пресстер менен таанышабыз. Бул жер Учкун айылындагы мал базар. Бул жерде беде пресс сатылып атыптыр. Мына ушундай жап-жакшы болгон беде пресс. Учкун мал базарынын кире беришинде сатылып турат. Сиздердин суроо талаптарыңыздар боюнча ушул жерге келип алсаңыздар болот. Канча ка пресс? 160 беде пресс, а? Беде пресс 160 сомдон. Намесе бул жактагыларына баасын билейли. Дагы бир беде пресс. Канча ка беде пресс? 150дөн. 150 сомдон беде пресс. 150-160 сомдон экен. Анда эмесе дагы кийинкилерин сурайлы. Бул беде пресс канча ка? Салам алейкум. Беде пресс канча ка? Беде пресс 170 деп турат, ал аяк. Сиздердики мына. Бул чөп пресс, а? Канча сом? 140 сомдон экен, чөп пресс. 140 сом, Учкун базары. Мал базары. Анда эмесе кийинкисинин баасын сурайлы. Пресс канчадан ага? Сиздерденби пресс? Кайсынысы? Мына чөп пресспи? Канчадан? 150 сомдон. Мына ушул чөп пресс 150 сомдон экен. Бул жакта беде пресс канчага? 160 сом беде пресс. Беде пресс 160 сом. Анда эмесе туугандар, сиздер ушул Кара Суу районуна караштуу Учкун айылында жайгашкан жаңы ачылган мал базарга кире бериштеги чөптүн баасы менен таанышыңыздар. Сиздики канча ка пресс? Чөп 150 сомдон экен. Түшүп беребиз дейт. Көрө калса түшүп бересиздер да, көрө калса түшүп беребиз дейт. Ушуну менен аман туруңуздар, кийинки чыгарылышка чейин. Кийинки чыгарылышта дагы сиздер үчүн жакшы жаңылыктар менен чыгабыз.